Бишкек шаардык номер 5 мектеп гимназиясынын директору Айдархан Молдокулов атындагы мектеп гимназиясынын директору Муратбек Жумалиев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Таң кандай башталды агай сиз үчүн? Таң жакшы башталды. Ошол таңдын атышы менен ушул бүгүнкү маанай жакшы. Кудай буйрса деп ишибиздин баарын пландаштырганбыз. Анан бүгүн аябай эрте келип алып турмун. Эрте келип алыптым дейсиз. Демек сиз аябай тактыкты жакшы көргөн Мен адамсыз. ошо кечиккенди жаман көрөм да. Дайыма убагында барганды, ошол кечигип бара калганды жаман көрөм да. Менин коллективим да ошого көнүп калды да. Баарыбыз ошо убагында бир жакка чакырылып бир жумуш баштала турган болсо, бир собрание боло турган болсо, баарыбыз ошол учурда так келгенге көнүп калдык да. Абдан сонун. Агай ушул так жүрүү боюнча сөз болуп кетти, ошого байланыштуу суроо. Эл арасында кептер бар. Мына ушул кечиккенди кыргызбыз да деп коюшат экен. Сиз ошого кошуласызбы? Кечиккен адатты? Мен ошого аябай каршымын. Себеби мисалы да бир жөнү бир эле тойду алалы да, тойду алып карайлы. Ошол элдин баарын чакырды. Мисалы ошол учурда саат 5ке деп койду да ресторанга. Элдин баары 5те келди. Бизге окшогон азыр Кыргызстандын көбү эле так болуп калды. 5ке келди. Ал келе турган кишилердин баары кайра бир 6дан 7де, кээ бири 8де келет. Анан эми ойлоп көрсөңүздөр, ошол той ээсилерине кандай бир башкача эме маанай түзүлөт да. Келип күтүп отура берет, ошончо элдин баарын күттүрүп отурат. Анан эми убагында келип, убагында кетип калган, бул мен ойлойм аябай жакшы. Бул бизге акыркы кийинки учурларда кыргыздарда мындай так болуп баратабыз деген ой болуп атат да. Эми ошого биз тарбияланышыбыз керек. Так жүргөн, баардык жерде эле так жүргөн жакшы болот да. Айтсаңыз, сиздердин мектепте жалпысынан канча мугалим эмгектенет? 167 мугалим эмгектенет. Мындай тех персоналдар менен интернаттын воспитательдары мындайлар менен кошкондо 233 адам эмгектенет. Ошондой бир чоң жааматтын башын бириктирип, баягы иш алып баруу сизге кыйынчылык туудурбайбы? Эми кыйынчылыктар болот. Көп учурда болот. Эми коллектив чоң, балдардын саны 3000ге жакын. Бирок биз азыр баардыгына бирдей талап койсо эле, ошонун баардыгы орундалат, ошонун баардыгы ийгиликке алып келет да. Баарын бирдей бөлбөй карап, бирдей колдон келишинче мүмкүнчүлүккө жараша орустар айткандай условия түзүп бериш керек, шарт түзүп бериш керек. Ошонун негизинде мен ойлойм, татынакай эле иштер алга жала берет. Бар жакшы жетишкендиктерибиз көп, Кудай буйрса. Жакшы агай. Жана жогоруда улуттук университеттин өкүлдөрү айтып өттү, улуттук деген макамды алып жүрүү бул өзү эле көп нерседен кабар берет деп. Сиздердин гимназия орто мектеп дагы мына ушул улуттук макамды алып жүрөт. Гимназия деп аталганыбыздын туура айтасыңар. Биздин мектебибиздин былтыр 90 жылдык мааракесин белгиледик. Биз ошол 90 жылдык убакытта, 90 жылдын ичинде Кыргызстанда мен мындайдан салыштырып санап көрсөм, жана элита деп коет го, ошонун 60-70% биз мектептен чыгыптыр. Бизден эле 4 премьер-министр чыгыптыр. Андан башка да канча алган ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер. Андан сырткы азыркы эле учурда Карашев, Алгарашевич, Сариев, Сарпашев деген бүт баардыгы эле биздин мектептен бүткөн окуучулар экен азыркы күндө. Андан сырткары жаштардын ичинен дагы биздин Microsoft'то дагы чоң момундай фирмаларда татынакай эмгектенип, биздин бул өзүбүздүн азыркы өкмөттүн майда жумуштарында дагы көп адамдар эмгектенип атат. Биздин мектебибиз бул Кыргызстанга салымы аябаганда чоң десем мен жаңылбайм да. Ошонун негизинде бизге улуттук деген статуста берилген да. Биз ошол улуттук статусту аябагандай колубуздан келишинче кармаганга аракет кылабыз. Бизде негизинен кыргыз тил. Өмүр бою ошол бир эле жалгыз эле мектеп болуптур, Пишпектен бери. Анан ошол кыргыз тилди биз сактап келатабыз. Азыркы күнгө чейин бизде негизинен тереңдетилип окутулган кыргыз тил. Анан кыргыз тилдин да ичинде көп дагы тармактары бар. Ошол именно улуттук маанини өзгөчөлөнүп белгилеп, баалап, тереңдетип окутуу боюнча. Айтып калдыңыз, ошо кыргыз тилин сактап келебиз депчи. Ошондон тышкары дагы улуттук компьютер гимназиянын дагы башка мектеп гимназиянын айырмасы эмнеде? Айырмабыз биздики компьютерди тереңдетип окутуу. Андан сырткары азыр биз гимназия катары биз гуманитардык багытта кеттик.
бул гуманитардык багытта биз англис тилин тереңдетип окутуу, немис тилин тереңдетип окутуу. Жана биз өткөн жылдары, мурдагы жылдан бери биз Кытай тилин, анан Жапон тилин киргиздик. Ошол негизинен тилди тереңдетип окутуунун биринчи орунда бизде кыргыз тили турат да. Анан бирок башка тилдерден дагы биздин көрсөткүчтөрүбүз жаман эмес. Кудайга шүгүр, алдыдабыз. Көрсөткүчтөр деп калдыңыз. Былтыркы ЖРТнин жыйынтыгы боюнча эң жогорку көрсөткүч сиздердин Былтыркы мектептен алса жылдын керек. жыйынтыгы боюнча мына мен азыр мактанып айткым келет. Өткөндө шаарда завучтардын арасында семинар болгон, августовский совещание. Ошол жыйынга биздин завучтарды жибердим эле. Алар келип сүйүнүп келишти, агай биз шаарда рейтингибиз боюнча 4-нчү орунда экенбиз дейт. Биз үчүн бул дагы чоң жетишкендик. Андан сырткары биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз татынакай быйыл окуу жыл биз Кудай деп баратабыз, бирок бир ушул кичине бир жетпей атабыз да, жанакы золотой сертификат деген ОРТ боюнчачы. Ошол алтын сертификатка кичине жетпегенибиз. Быйыл 4 эле балл жетпей калды. 216 алды биздин бир окуучубуз, аябаганда кыйын окуган окуучубуз. Анан олимпиададан жакшы көрсөткүчтөрүбүз болуп атат. Немис тилден жеңип атат. Немис тилден биздин бир эле шаардын олимпиадасы, республиканын олимпиадабыз биз чет өлкөгө чыгып келип атабыз. Алматыда жана Гёте институту аркылуу тарабынан уюштурулган немис тили боюнча олимпиадага биздин окуучубуз Кыргызстандан 1-нчи орунду алып, Алматыга барып 2-нчи орунду алып келди. Эми бул да биздин үчүн чоң сыймык. Андан башка дагы көп тармактарыбыз. Биздин окуучуларыбыз немис тилди терең окуп билип үйрөнүп, Германияга барып 1 айлык, 2 айлык стажировкадан өткөрүп атышат. Ошол даже биздин мугалимдерибиз да барып ошол жерде сабак өтүп, ошол немистердин баардык методикасы менен үйрөнүп, алмашып, опыт алмашып келип атышат да. Биз үчүн мен ойлойм чоң сыймык. Англис тилден да биз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Биздин окуучуларыбыз англис тилден республикада да 1-нчи орунду жеңип алып атабыз да. Анан кыргыз тилден, естественно, быйылкы окуу жылда Кыргызстан боюнча республикалык олимпиадада кыргыз тил адабиятынан 1-нчи орунду жеңип алдык. Биз өзүбүздүн маркабызды түшүрбөйлү деген ой болот го. Олимпиадаларга даярданууда баягы сиздерде атайын сабактан тышкарыда өзүнчө бир даярдыктарда көрүлсө керек окуучулардын. Олимпиада деген мындай да, бүгүн эле даярдай калып, эртең барып жеңип аласың дегенде болбой калат экен да. Биз ушу аябаганда катуу көңүл буруп, быйыл өзгөчө биз 5-нчи класстан баштайлы деп атабыз даярдыкты. Анан бизде мындай кичине өзүбүздүн кичине секретибизди айтып коеюн. Биз олимпиада шаардык олимпиаданын алдында эле 1 ай калганда эле мектептик олимпиаданы өткөрүп, райондук олимпиаданын алдында эле 1 ай калганда эле мектептик олимпиаданы өткөрүп, а быйыл болсо ошо сентябрдын аягы менен октябрдын башы менен өзүбүз мектептен олимпиада өткөрүп, анан ошол мыкты балдар менен анан аябаганда жеңилдетип алып иштейли деп атабыз. Кудай буйрса, ошол балдарыбызга атайын бизде спецкурс деген бар. Атайын башка вуздардан келген мугалимдерге берилет, ошол балдарды олимпиадага даярдаган. Бул бир жагы. Экинчи өзүбүздүн мугалимде, өзү окутуп аткан мугалимге дагы кружок берилет. Ал дагы кружоктон даярдайт, анан үчүнчү өзүнүн сабагынан даярдайт. 3 мугалим даярдап туруп, анан биз олимпиадага алып чыгабыз. Азыркы күндө олимпиада биз үчүн, менин жамаатым үчүн бул эң биринчи туу десек болот да. Биз олимпиададан көрсөткүчтөрүбүз боюнча мен мактанып коеюн, мындан 3 жыл мурун биз шаарда 1-нчи орунду алып, шаарда 100 мектеп бар, элестетип көрсөңүздөр, ошондон 1-нчи орунду алып, анан республикада 1-нчи орунду алганбыз, ошо мектептердин арасынан. Бул биз үчүн аябаганда чоң ийгилик, чоң жетишкендик, Кудай буйрса. Жакшы. Муратбек агай, улуттук компьютердик гимназиянын жаңы окуу жылы мына саналуу күндөрдөн кийин башталат. Даярдыгы кандай жаңы окуу жылы? Даярдыгыбыз 100%. Бүгүн деле сабак баштасак болот, бирок биз 1-нчи күнгө даярдандык. 1-нчи күндөн 1 сентябрга даярдандык. 1 сентябрь биздин министрибиздин буйругунун негизинде биз ошол күнү линейка өткөрөбүз. Балдардын баардыгына ачык сабактар тематикасы боюнча азыр 1-нчи күндүн ачык сабагы бар. Ошол боюнча быйылкы окуу жылы боюнча 1-нчи балдарды тааныштырып, ачык сабактарды өтүп, линейканы өткөрүп, анан китептерин таратып беребиз да. Анан Кудай буйрса, экисинде дагы бизде өзүбүздүн иш чараларыбыз бар. 4-үндө болсо сабагыбыз башталат расписание менен. Жакшы. Мына ушул улуттук компьютердик гимназия жыл сайын жаңы 1-нчи класска, башталгыч класска канча окуучуну кабыл алат? Ушул жагы өтө оор болуп атат. Жок, мен болжол эмес, туура эле азыр айтып берем, бирок бизде мындай болуп атат да, биз былтыр 10 класс ачтык. Эми биздин баягы ата-энелер азыр аябагандай сабаттуу, грамотный деп коебуз да. Алар мектептин баарын карап турат. Кайсы мектеп жакшы мектеп, мен баламды ушул мектепке берейин деп.
Мындан 5-6 жыл мурун биздин 1-класс 4 эле класс ачылган, 5 эле класс ачылганда. Андан кийин биздин жанакында рейтингибиз көтөрүлгөн сайын анан биздин мектепке калуучулар аябаганда көбөйдү. Анан дагы бизде мындай бир чоң эме бар. Бизде микроучасток жок да. Биз улуттук компьютерлик гимназия болгондон кийин Кыргызстандагы окуучуларды алышыбыз керек да. Ошонун негизинде биз колубуздан келишинче класстарга батпайт деп түшүндүрсөк да болбой, бизге азыр данный момент 9 класс 44төн бала ачылды. 1-класска. 1-класска. Эми ошонун баардыгын жайгаштырып, ошонун баардыгын окутуш биз үчүн кичине класстар жетишпей, ошон үчүн 300 миңге өтүп атабыз да. Кичине кыйынчылык болуп атат. Эми Кудай буйрса, биз ушул министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан биздин бир сүйүнчү кабарыбыз бар. Биздин мектептин короосуна дагы бир чакан окуу корпусун куруп бергенге. Уже ишке ашты деп атышат, мага сүйүнчүлүк айтышты. Кудай буйрса, ал ишке ашып калса, анда биздин жана башталгыч классыбыз ошол окуу корпусуна бөлүнсө, анда биздин мектебибиз кенен болуп калат да. Жанакындай кружок, андай мындай сабактардын баардыгын кенен өткөнгө шарт түзүлүп калат. Сонун. Муратбек агай, азыр сиз учурдан пайдаланып биздин кыргыз элине кутман каалап, ийгиликтүү күн каалап кетсеңиз болот бул жакта. Кымбаттуу мугалимдер, баардык мугалимдердин баарын атагым келет. Сиздердин келе жаткан 1-сентябрь билим күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул окуу жылы баарыбызга ийгиликтин жылы болсун, ден соолугубуз бекем болсун. Баардык ойлогон ой максатыбыздын баардык окуучуларды окутабыз деген кандай ой пикирлерибиздин баардыгы ишке ашсын. Анан элибизде тынччылык болсун, ынтымактык болсун. Ушундай президенттик шайлоо келе атат, аны да татынакай ынтымакта колубуздан келишинче таза татынакай өткөрүп алалы. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Сизге дагы бир жолу рахмат айтабыз. Эртеги эгемендүүлүк майрамы кут болсун. Рахмат сиздерге да ушинтип чакырып куттуктап койгонуңуздарга. Чоң рахмат сизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда улуттук компьютерлик гимназиянын мүдүрү Муратбек Жумалиев агайыбыз болуп өттү.